Балдар результаты жакшы булсаларчы. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу багытында Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан облус аймагындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектептериндеги жаш спортчулардын окутуу машыгууларын, ошондой эле андагы машыктыруучулардын иш тажрыйбасына такай көз салынып турат. 10 жылдык ишке ашыруу спортту өнүктүрүү боюнча ишке ашыруу пландары каралган. Ошондой эле мамлекет тарабынан бүт ушул спорт тармагына инвентарлар берилди. Ошондой эле ушул спортчуларга атайын экипировка формалар берилди. Ошондой эле машыгуучу шаймандар дагы берилди. Ошондой эле волейбол, футбол, баскетбол топтору, ошондой эле күрөш маттары, бокс залдары берилди мамлекет тарабынан. Буюрса мамлекет тарабынан спортту колдоо аябай жогорку деңгээлде десем болот. Облустун башкы спортчусу бул ирет Базаркоргон райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектебиндеги спорт оюндарынын олимпиадалык түрлөрү менен машыккан балдардын алдыдагы мелдештерге болгон даярдыгы менен таанышты. Базаркоргон райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин директорунун белгилөөсүндө учурда аталган спорттук мектептин базасында жалпы 504 жаш спортчулар спорт оюндарынын 8 түрү боюнча алдыдагы мелдештерге даярдык көрүшүүдө. 2024 жылы мен чемпион оюнунда Жалал Абад областында баскетболдон кыздар балдарыбыз биринчи местаны алды, волейболдон кыздарыбыз биринчи местаны алды, эркин күрөш бүт эле 9 биттен баарынан тең призовой местага жетишип, республикада Нарын шаарында өтүлгөндө Нарын шаарына общий бизден 44 окуучу барды. Анын ичинен дагы республикадан жакшы жыйынтыктарды алып келдик. Жогоруда биз сөз кылган спорттук мектепте жогорку жана атайын орто билимдүү машыктыруучулар келечегин спортко байланыштырган балдарга сабак өтүшөт. Машыктыруучулардын арасында эркин күрөш боюнча жаштар арасында дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондорун тарбиялап чыгаргандары да бар. Бул менин 2009-2010 жылга чейинки окчуларым. 2010 жылкы окчуларыма спорт школага Жалал Абадка 6 бала өткөрдүк. Буюрса биздин директорубуздун акимибиздин жардамы менен ушу деңгээлге чыгып отурабыз. Балдарыбыздын жетишкендиктери жакшы. Алдыңкы международный турнирлерден биринчи, экинчи местаны алып келип атат ушу окуучуларыбыз. Областный турнирлерден призер болушту. Международный соревнованиялардан биринчи месталарды алып, ушул күнгө чейин жакшы результаттарды берип келатат. Айрыкча эркин күрөш бөлүмүндө машыккан балдардын ийгиликтери көңүл жубатарлык. Алардын күрөш килеминде жараткан ийгиликтери көкүрөктөрүнө илинген түрдүү баскычтагы медалдары менен тастыкталат. Мен көп жерге барып, көп медалдарды алып, көп жерде ийгилик эйлештим. Агайларым мени жакшы машыктырат. Кудай кааласа ушу Сахов Курстан акем окшоп чемпион болгум келет. Мен Азияны утуп, мээрди, ушу ата-энемди, агайымды сыймыктагым келет. Акжол Махмутов, Жолома Шашанбековтой болгум келет. Ошо дүйнөнүн чемпиону болуп, элге таанымал болуп, ата-энеме сыймыктангым келет. Негизинен алганда Базаркоргон райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектеби облуста гана эмес, өлкөдөгү мыкты спорттук мектептердин катарында турат. Анткени өткөн жылдагы мен чемпионмун аталышындагы республикалык оюндарга 44 окуучу катышып, арасында чемпиондору жана байге ээлери да болду. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Базаркоргон району.